Силер негиздемен жазганды карабайсыңарбы? Тегизделбеген мыйзам бул чийки мыйзам. Негизделбеген мыйзам бул чирик мыйзам. Бул чирик мыйзам болот го. Силер жазып атасыңар мына сравнительный таблицада. Бул текшерүү болуп эсептелбейт дейсиңер. А буягында видео көзөмөл дейсиңер. Көзөмөлдүн орусчасы эмне? Наблюдение. Контролду. Кыргызча которуп мониторинг. Жок, жок сен. Кыргызсың сен өзүң. Кыргызбыз. Текшерүү комиссиясын которуп берчи. Текшерүү комиссиясы проверочная комиссия. Контрольный комиссия. Контрольный комиссия. А силер айтып атпайсыңар бу жерде текшерүү болуп эсептелбейт дейсиңер да кайта көзөмөл дейбиз деп атасыңар. Видео көзөмөл. Бул жерде Роскелди айтпай эле кой. Бул жерде мындай да, мисалы жарнаманы ачык эле жерлерде илинип турат да, баннерлер. Ошол жерде баягы кыргыз тилинде баягы кыргыз тилинде жок жарнамалар бар. Ошону баягы биз мониторинг жүргүзүп, биздин сотрудник жүрүп, ошону выявлять этип, видеофиксация кылып, фотофиксация кылып, ошону мониторинг деп понятийный киргизип атабыз да. Проверка эмес бул. Текшерүү эмес. Эс повод, эс аю деген реклама жарнак бар. Которуп бериңизчи. Есть повод. Есть, дагы бир жолу айтпа, есть повод кандай? Эс повод, эс аю дейт. Есть повод, есть аю. Сиз айтып атпайсыз, мамлекеттик тилди кызмат кылабыз, анан? Жок. Эме болсо Дастан Артисбекович көрдүңүзбү? Жок. Кимдер иштеп атат бизде? Эки сөздү которо албайт. Түшүнүгү жок. Шылтоо болсо аю бар деген сөз да туурабы? Кыргызда шылтоо болсо шына табылат дейт. Мамлекеттик тилди мазактап атпайсыңар кайта. Силер жарнак деп алып туруп, Манасты, Семетей, Сейтекти аракка берип атпайсыңар аттарын. Жарнак деген ошол жарнак кылып атпайсыңар силер. Мен өткөндө айтпадым беле? Бул мыйзам эч кимге керек жок.